Элдин батасын алган адам мындай ишке барбайт. Бойго жеткен кызы, уулу бар. Үй бүлөсүнө катуу сокку болду. Актер Чыңгыз Мамаевдин кесиптештеринин пикирлери. Апрель айынын башында белгилүү актер, эмгек сиңирген артист Чыңгыз Мамаев чет элдик жаранды зордуктоого шектелип, укук коргоо органдары тарабынан кармалды. Ал 2 айга камакка алынганын милиция кабарлашты. Бүгүнкү күндө актердун саналаштары кесиптештери бир муштумдай түйүлүп, жардамга кол сунууда. Тактабайсак, өнөр адамдары атайын топ түзүп, каражат топтоп жатышат. Алар кесиптеши күнөөсүз экенин ага жала жабылган дешет. Актриса Альбина Имашева Чыңгыздын бойго жеткен кызы, уулу бар. Үй бүлөсүнө катуу сокку болду. Чыңгыз Мамаевди 20 жылдан бери билем. Театрда, тасмаларда үй бүлөлүк катышта чогуу жүргөндүктөн анын кандай экенин жакшы билебиз. Кыздын сыры төркүнүнө маалым дейт эмеспи? Анын сыңарындай, анын кандай экени жашоодогу максаты бизге маалым. Акыркы окуя бул жалган жала. Эки тараптын урушу өч алуусуз эле болуп жатат. Бүгүнкү күндө өнөр адамдары каражат чогултуп, жактоочусунабы же башка иштерине жардам берели деп далалат кылып жатабыз. Чыңгыз Кудайдан алдындагы адам. Чыңгыздын үй бүлөсүнө катуу сокку болду. Алардын акыбалын аябай жакшы түшүнүп турам. Анткени мына турмушка чыгайын деп турган бойго жеткен кызы, бойго жеткен уулу бар. Чыңгыздын аялы кайра преступ болуп жатат. Үй бүлөсүнө белди бекен бууп, кайраттуу болуусун айтат элем. Буюрса бул убакыт өтүп келет. Актерго берилген сыноо жалган жала. Өч алуу түрүндө болбош керек эле. Чыгармачыл адамдар кайда жүрсөк да бул баалия эртерээк өтүп кетсе экен деп тиленип жатабыз, дейт Альбина Имашева.